Assalamu алейкум мекендештер. Рамазан айыңыздар құтты болсын. Бүгін елім башчысының Талас Кайрымдуулук фонду Манас районунда, Манас району аз камсыз болгон 100 үй бүлөгө ооз ача уюштуруп атабыз. Ошондой эле бул жакта 100 кишиге орозо пакет алып келдик. Ар бир коробканын ичинде 1,5 миң сомдук продукты бар. Азыр буюрса биринчи ооз ачып, ооз ачкандан кийин Кудай кааласа белектерибизди тапшырабыз. Саламатсыздарбы, айымдар жана мырзалар, кутмандуу кушак кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө жеткирип аткан Рамазан айында барыңыздарды, башыңыздарды бириктирип, дасторкон жегинен орун берип, ичирип жегизе аткан жараткан Аллахыма чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөрдү кылалы. Мынакей Кудайдын улуу күнүндө Рамазан айында болгондо дагы бардык келген бүгүнкү меймандарыбызга атайын эл журтубузга белгилүү болгон Элим барсыңбы аттуу кайрымдуулук фонду бүгүн мынакей астыңыздарга келип отурат. Болгон бар тапанын бүгүнкү Манас районуна чачып кетейин деп, бүтүндөй баарыңыздардын ак батаңыздарды алайын деп отурушат. Анықтан ошол жалпы Элим барсыңбы фондунун бүгүнкү жетекчиси баш болгон жалпы кызматкерлерге бир жакшылап бир кол чаап берели, урматтуулар. Аллах разы болсын сіздерден. Ардайым ушундай жакшылыктарды, менин байкашымда жалаң жакшылыктарды гана, жакшы иштерди гана жасап жүрүшөт. Көпчүлүктүн көзүнө илинип калды. Анан эми урматтуу меймандар, биз алгач сөзүбүздү Манас районубуздун мамлекеттик администрациясынын өкүлү Алмагүл Масалбекова эжекебизди чакырайын жаныбызга. Жана ошондой эле Семетей айыл өкмөтүнөн Айгерим Сарбаева карындашымды чакырып берейин, астыңыздарга кол чаап куттуктап отурсун туугандар. Үчкөйгөн айыл өкмөтүнүн өкүлү Баймырзаев Ильяз агабызды чакырайын, урматтуулар, кабыл алып коюңуздар. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ооз ачууга катышуучулар, баарыңыздардын орозуңуздар кабыл болсун. Сиздерге белгилүү болгондой, Элим барсыңбы деген коомдук фонд бүгүн ооз ачылып атат. Бул фонддун өзү республиканын чегинде иш алып барат. Анан бүт республика боюнча орозо малына бүт ооз аштырып келатат. Бүт региондордо ооз аштырып бүгүн Манас районуна да жетти. Анан эми бул балдарга чоң рахматыбызды айтабыз. Биздин райондон мына балдар жүрөт, мына калыбыл жүрөт, аралдыктар тааныстар кабылды. Өзүнүн жетекчиси биздин областтын баласы эмес, Жалал Абадтан келген бала, жетекчиси Бекназар. Райондон да балдарыбыз бар, ошол Бекназар менен чоң иштешет. Ушул балдарга чоң рахмат. Анан Элим барсыңбы деген фондду жакшы билесиздер. Булар ушундай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип, колдорунан келген иштерин жасап келишет. Андан тышкары бул фонддо билесиздер, каты ооруп калгандар, бала чакасы же бир ата-энелер бир ооруп калган жарандар болот. Ошол жарандарга дагы колунан келген жардамдарын берип, булар Турция болсо Турцияга жөнөтүп, башка мамлекеттерге дарыланууга муктаж болгон адамдарды да ошол жака жөнөтүп турушат булар. Бул фонддун өзгөчөлүгү ушундан, элге жакын булар, жакындан жардам берип, дайыма жаныбыздан табылат десек болот. Бүгүнкү мына ооз ачарга биздин райондон 100 адамды чакырышкан.
бир эле ооз ачар менен бүгүнкү тамак менен чектелип калбастан өзүңүздөр көрүп турасыздар, астыңыздарда мына коробкалардын баардыгы азыр сиздерге таркатылат. Бул дагы эң жакшы нерсе. Бул бир күндүк тамак аш болбосо дагы тамак аш күнүмдүк керектүү тамак аштар ушул коробканын ичинде. Ошон үчүн ушул балдарга элим барсынбы фондго чоң ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ооз ачуу иш-чарасынын катышуучулары, Манас район тургундары жана бүгүнкү ушу иш-чараны уюштуруп жаткан Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондуна дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүздүн Семет айыл өкмөтүнүн башчысынын жана жалпы жамааттын атынан, ошондой эле тургундардын атынан. Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге да чоң рахмат. Саламатсыздар. Оорузуңуздар кабыл болсун. Оорубаңыздар, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Анан бүгүнкү Элим барсыңбы фондко чоң ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгилик. Үч Коргон айыл өкмөтүнүн атынан чоң ийгилик. Ден соолукта болуңуздар. Жумушуңуздарда ийгиликтер боло берсин. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү ооз ачардын катышуучулары, урматтуу момун мусулман бир туугандар, баарыңыздардын кармаган орозоңор кабыл болсун. Ушундай кайрымдуулук фонд, Элим барсыңбы кайрымдуулук фондуна да өзүнчө бир чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан айыл өкмөтүнүн жана Кыргызстан айыл өкмөтүнүн элинин атынан. Анан баарыбыз аман болуп, буюрса кийинки орозо дагы аман болуп жолугушалы. Азыр урматтуу меймандар, сиздер тамакка карап отуруп туруңуздар, ызык чайдан алып. Анан азыр бүгүн мына Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Бекназар азыр асыңыздарда суроо жооп кылып, кайсыл бир келген меймандардын арасынан суроого так жана туура жооп берген меймандарга өзгөчөлөнгөн белектерди тапшырат. Ошого даяр туруңуздар. Бул эми экран баарыңыздарга жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн. Айрымдары көрөт, айрымдары көрбөй калат. Ортодо моундай тумбалар, тоскоолдукту жаратып атат. Ошондуктан мен бул жактан суроону ооз эки окуп турганга, сиздерге жеткиликтүү кылып турганга аракет кылып берейин. Баштапкы тема орозо аралаш суроолор. Биринчи суроо: күндүз адам ач камын деп ыйлайт, кечинде тойдум деп күлөт. Бул кайсыл ай? Кол көтөр. Баарыңыздар баатык тегиз жооп берип атат. Кимисине бирөөсүн тандайбыз, улуулардан баштайлы. Ким эң аксакал, ким эң улуусу кол көтөрүп аткан болсо, баракелде, ошол. Биз улууларды сыйлап кеткенбиз. Улууларды аттап кетпейли. Мынакей кечээ муну улууларды сыйлап жүрөбүз дегендей. Кийинки азыр эле айтып коеюнчу, кийинки оңой суроо болсо, араңыздарда кош бойлуу айым болсо ошого берейик. Экинчи суроо: орозодо эмне качпаңыздар. Орозодо эмне жесе бузбайт? Логикалык суроо экен. Мындайча айтканда, орозо кармап аткан адам эмне жесе орозосун бузбайт. Билгендер кол көтөрүңүздөр. Биз барып бирден жооп алганга аракет кылалы. Бекназар. Так. Кайсы? Курма дейт. Жок, туура эмес. Так. Башка бул жактага барып көрөйүк. Эч нерсе жебеш керек. Эч нерсе жебеш керек. Жок, туура эмес дейт. Эмне жесе орозону бузбайт дейт. Билбей жейдим. Эмне? Эчтекен билбей жеп атам. Жок. Андай эмес. Ол сұрачаректе жауылсын болбойт. Жок. Билбей жауылсын да. Жок. Андай эмес. Жок. Орозодо эмне жесе бузбайт дейт. Кандай эмес? Мени жесе?
Kүйөөңүздүн мээсин жеген аял оразасы бузулбайт. Туура. Ушуна женеке жакшы болду жооп. Кайсы? түкүрүгүн жутсам. Түкүрүгүңдү жутсам дейт, шилекейиңди жутсам дейт да, мисалы айтканда. Жок. Оразада эмне жесе бузбайт. Логика бул. Түзмө-түз түшүнүп атасыздар, логика кичине мындай башкачараак болот да, билесиздер. Логиканы ойготуп көрөлү. Араңыздарда. Окшойт, а? Азыр мындай кылайыкчы. Ножадан бир белекти бериңизчи мага. Жанагы мени жеген кишинен ооз ачылбайт деген апага берейинчи шуну. Мына апа, алыңыз. Не жесе ооз ачылбайт дейт. Таяк. Оразада таяк жеген бузулбайт. Төртүнчү суроо. Хадисти толуктаңыз, урматтуулар. Суу отту кандай өчүрсө, ортосунда ошол бекти катылган сөз бар, да күнөөлөрдү ошондой өчүрөт. Ортодогу кайсы сөз жок деген суроо болуп атат да. Хадисти толуктаңыз. Суу отту кандай өчүрсө, баланчаны күнөөлөрдү ошондой өчүрөт деген. Так, кандай? Садака бар. Садака. Садаканы да күнөөлөрдү да ошондой өчүрөт дейт. Бекназар. Садака дейт. Туурабы? Баракелде. Туура экен мынакей. Кабыл алып коюңуз. Тамагыңыз таттуу болсун. Кийинки берилүүчү садака эмне деп аталат? Кыйкырбайбыз, айналып кетейин. Бардыгы тимеле мен деп мага эле берсе экен деп турушат. Мен кайсы? Питер садака дейт. Туура баракелде. Баракелде туугандар. Бекназар өзү тапшырып атат, да. Ар бир настырганга бирден көңүл бурууга аракет кылып атам. Анан кийин тияка карап барам, бияка карап койду дебеңиздер, Хадисти толуктаңыз. Ким ортодогу бош сөз бар. Ким баланча түкүнчө намазын окуса, Аллахтын коргоосунда болот. Ошондо ким кандай намазын окуса, ошол кандай намазды окуса Аллахтын коргоосунда болот. Бул кандай намаз болушу мүмкүн? Кол көтөрөйүк. Кол көтөрөйүк, кол көтөрөйүк. Так, шашпай туруңуздар. Шашпай туруңуздар. Кайсы? Тахажуд. Тахажуд дейт. Жок. Ал эмес экен. Шашпай туруңуз. Шашпай туруңуз. Багымдат намаз. Багымдат намазы дейт. Баракелде мынакей. Туура. Туура табылды багымдат намазы. 7-чи суроо. Куран китеби пайгамбарыбызга канча жыл аралыгында толук түшүрүлгөн? Кол көтөрөйүк, Кол көтөрөйүк, кол көтөргөн жака барып берейин. Ким? Кыйкырбаңыз. Баратам. Айтыңыз. 66-жылы, 1966 жылы орыстың окумуштуусун эсиме чыкпай, ошо Мухаммедтин өмүр баянын жазып, ошону алып чыккан. 66 жылы дейт. Жок, туура эмес экен. Так, кимбарыбызга канча жыл аралыгында толук түшүрүлгөн? Жооп жок окшойт, Туура жооп. Туура жоопта чалы жооп 23 жыл, урматтуулар. Кафарат деген эмне? Кафарат деген эмне? Билгендер болсо кол көтөрөйүк. Кафарат жөнүндө маалыматтар барбы сиздерде? Кафарат деген эмне? Кафарат деген жөнүндө түшүнүк ал элеге окшойт бул да. Кафарат деген жообун айтып койдукпу? Жообун айтып коелук да. Кафарат деген артка. Кафарат деген 60 күн үзгүлтүксүз орозо кармоо дейт. Мынакей кафарат деп ошону айтылат экен, 60 күн кармоо. Куран алгачкы жолу качан түшүп баштаган? Куран алгачкы жолу качан түшүп баштаган?
Kim bilet, bilgenler bolsa kol көтөрөйүк, урматтуулар, барбы? Барыңыздар, курсагыңыздар ачса керек, Баш көтөрбөй эле жеп атасыздар. Куран алгачкы жолу качан түшүп баштаган? Билгендер барбы? Кол көтөрөйүк. Жооп Кадыр түнү, туугандар. Кадыр түн. Орозо кармаган адамдын 2 кубанычы бар. Алар кайсылар? Орозо кармаган адамдын 2 кубанычы бар. Алар кайсылар? Так, кыйкырбайбыз. Кол көтөрөйүк, ирети менен. Ким жооп берет? Кол көтөрөйүк. Ким? Сиз, Келиңиз, айтып көрүңүз. Озачу анан Оозбек. Озачу жагынан кубаңсы болот, Оозбек деген жагынан. Ошо. Кана. Кайсы? Орозо айы, Ооза сабына. Орозо айы, Ооз ачкан убактысы дейт. Жок. Барыңар эле Ооз ачканды сагынат экенсиңер, Ооз ачарга 5 жыл калды деген. Күткүсүң. Орозо ачканга кубанат, экинчиси бул ошо кыямат күнү туткан орозосунун пайдасы. Тура. Мына болгондар, тура. Асмай ачапты, дейт апа. Орозодо фидая деген эмне? Фидия деген, Орозодо фидия деген эмне? Фидия, бар экен, маалымат бар экен бизде. Фидия деген эмне? Фидаябы, фидаябы. Бирөөгө бир нерсе бергенде фидая кылат. Андай эмес. Кандай? Неме? Жанагы мен айтпаңыз, макулбу? Куран окугандан кийин намаз окуп бүткөндөн кийин аркасына немелерди айтып, алхамдулилла немелерди айтып. Эмелерди? Алхамдулилла жок айтамадым. Бисмилла, алхамдулилла, Аллаху акбар айтып, ушуларды айтамадым. Фидая кылдым деп өткөн ушундай айтып. Кайсысы тууралуу, кимисиники тууралуу? Жакындабады дейт. Бул хидия. Сиздер хидая менен чаташтырып атат болушуңуздар керек, Так, хидия деген эмне? Карзыңдан берип кутулуу деген сөз дегендей түшүндүк, Жок, андай эмес экен. Кээ бир себептерден улам кармай албаган адамдар берет дейт. Мына көрүнөт. Көз менен тил менен күнөө кылуу орозого таасир этеби дейт. Мисалы, көз менен көрүү аркылуу, тил менен сүйлөө аркылуу орозого таасир этеби дейт. Күнөө кылуу, Күнөө кылуу. Так, байкап көрөйүк. Кантет? Көз менен де тил менен де күнөө болот. Көрүп айтпай койсоң, билип кылып койсоң да күнөө да. Тура? Баракалды. Көрө албагандай кол чыгарып эместер кишине. Сонун дейт. Суу муздаткычта турат, эч ким карап турган жок. Бирок сен ичпейсиң эмнеге дейт суроо. Суу муздаткычта турат, эч ким карап турган жок. Бирок сен ичпейсиң эмнеге? Так. Не екен? Оозбек да. Анткени Оозбек дейт, Бирок сиз жана белек алгансыз, Рас болуптур. Башкасына берейик. Ким албай калды? Сиз албай калдыңыз? Оозбек. Аз замансыз мына белек сиздик болсун, Кетки сөз. Орозодо эң көп суралган суроо кайсыл? Орозодо эң көп суралган суроо кайсыл? Орозодо эң көп суралган суроо саат. Убакыт дейт. Азамат. Акыркы суроо калды окшойт, Дагы бар экен, Орозо кармап жаткан адам күн батты деп ойлоп, жаңылыш ооз ачып алса, ага эмне милдет болот?
Ораза кармап жаткан адам күн бапты деп ойлоп, жаңылыш оозачы болса, ага эмне милдет болот? Күнөө болбойт, а? Азаматсыз туура эмес. Так. Ким билет? Айт. Ол тағы ораза демек қарыз болады, а? Ораза кармаган азаматсыз. Элай. Элдер күнөөлүү. Кейиnkisi. İtikaftın hikmatı деген emne. İtikaftın hikmatı emne. Şunday soru bu. İtikaftın hikmatı emne. Çılın açsam bunu men de bilmeydim. Bilgenleri var mı? İtikaftın hikmatı emne. Ne dedi? Kim birazda bir de gidip salsın ha? Tuk dep ötüp sen. Ya. Ne? Oldular bilet dedi. Oh. Eyvallah. Dünyadan alstak ruhani тазалану деген жоқ. Кейки. Ораза учурда аң сезимин жоготсо эмне болот? Ораза кармап аткан учурда аң сезимди жоготсо эмне болот? Кыйкырбаңыз, баратам. Кана. Оозун ачат дейт. Жок. Нет. Жок. Я. Сыноо болот. Кандай сыноо болот? Сыноо. Так. Ким жооп берет бизге? Жооп болбойт экен. Эч нерсе болбойт дейт. Бүт күн эс учун жоготсо орозосу жараксыз, урматтуу меймандар. Орозо жараксыз эсептелет экен. Сухур ичүү тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Сухур ичүү тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Эмне деген? Байкап көрөк. Береке бар деген. Берекелүү адамга берейинчиме. Кейинки сыра ораза кармаган адамдын оозунун жити тууралуу хадисте эмне айтылган? Ораза кармаган адамдын оозунун жити тууралуу хадисте эмне деп айтылган? Барайчы. Birdeке bilesiz. Viski iç. Ya. Bisküvit. Жақындадыңыз, he? Жақындап қалдыңыз, тағы. Тіліңіздің ұшына беріп шығарсыңыз, көріп қойыңыз. Қандай? Мисвак. Тұра. Тұра әлі? Тұра емес болсын, қайдан қоймaz. Жоқ, Аллахтың алдында мисктер да жыпар жытту. Кейінгі сұрау, пайғамбарымыз оразаны емнеге салыштырған? Ақырғы сұрау болсын, пайғамбарымыз оразаны емнеге салыштырған? Оразаны емнеге салыштырған? Бірдекені айтқан атастары жұрқырып қалдыңыз, неге салыштырған? Тазалану. Тазалану, дағы? Дағы? Ниетті тұра қою? Оразаны емнеге салыштырған? Барыңыздар шақырып отырмай, мейіңіздер шақырып отқандай деп отырған имандылыққа, дағы? Дағы, пайғамбарымыз оразаны емнеге салыштырған? Сабырлылыққа, дағы, ең башқысының ұмытатауыз. Варианттар бар ма? Тазалыққа?
денсаулыққа. Бүгін кімде туған күн араңызда бар ма? Ошан төле берейінші мынау қолмен. Иә. Жоқ қалқан урматтуулар. Бүгін араңызда кімден туған күні берейміз шу беректе. Бар ма? Оразада алып қалып айтпаймыз, қалып білеттіге. Кімге? Ары қара отырған енеге? Берді көп енелер арыған. Сізге? Ал. Оразаңыз қабыл болсын. Сізге жөнелді белек болсын. Дағы бар екен, бізде. Дағы қанша оған өзі? Үшеу бар екен. Мен жақында тамақ жеуді оқшаймын. Кейке, сұра. İftарға 5 минут қалғанда уақыт емнеге өтпей қалады. Саат бұзылған же, шайтан қармап тұрабы деген сұрау. İftарға 5 минут қалғанда уақыт емнеге өтпей қалады. Мынайке сұрау шындай. Сұрау. Барыңыздарға шындай мағлұм, ораза қармағандар білесіздер ба? 5 минут қалғанда ан сайын уақыт өтпей. Оңға қарап, солға қарап, ешке шығып келсеңділі айрылып деген сағаттың ошол жерде тұрған. Жаңағы минут азын қолыммен тапқа жылдырайын келіп күшін жанып көр. Ошол эмне себептен өтпей қалады дейді. Қандай? Шайтан кімді қармап тұрады? Уақытты қармап тұрабы, же бізді қармап тұрабы? Дедек? Уақытты. Так, біреуіңіздер айтыңыздар. Қандай? Так. Шайтан уақытты қармап тұрабы? Не деген жоқ болды азыр уақытты дегеніңіз? Уақытты шаштырады. İftарға 5 минут қалғанда уақыт емнеге өтпей қалады? Су ішкен келіп тұр. Қандай? Недей? Чыдамдылық? Жоқ, чыдамдылық дейді. Жоқ. Жоқ тұр емес екен. Кім біледі? Варианттар бар? Жоқ тұр бар? Кім біледі? Жоқ тұр. Иә. Құрсағын ашқанда уақыт өтпей қалады дейді тұрмақ. Ашқадан қошындай сезілер. Ашқадан қошындай сезілер. Шашылған сайын. Демек адам құрсақ ашқан сайын алдыға ұмтылып шаша береді. Мындай ақыл ес, мындайша айтқанда разум деп қояды ғой, мындай болған тұрған тұрпаттың ойлаған ойың менен бүтіндей алдыға шашылақтай бересіз. Уақыт бізге өтпегендей сезіле береді. Ашқа адам ошондой сезіледі екен туғандар. Кейінке Рамазанда шайтандар чынжырланады. Анда күнөөнү ким кылып жатат? Рамазан айында бардык шайтандар чынжыр менен байланат экен урматтуулар. Ошондо күнөөнү ким кылып жатат? Мынакей. Бул жерде бакшыгар экен, Жок. Жок, напси дейт. Туура. Ana жооптор башкача болуп атат. Сиз не дедиңиздер? Ораза курсакты бошотуп, эмнени толтурат? Ораза курсакты бошотуп, эмнени толтурат? Так. Жооптор барбы? Так. Ал электер болсо жооп берсеңиздер, баарыңыздарга тегиз жеткендей кылалы. Кайсы? Ыйманды. Ыйманды толтурат дейт. Жок. Тура эмес. Соопту дейт. Турабы? Жок. Куран. Ким билет? Эмнени толтурат экен? Эмнени толтурат? Üçüncü белекти алып атасың, Чыдамдуулукту. Жок, тура эмес болуп калды. Чыдамдуулукту. Ыйманды. Мынакей Мухаммад Жомарт айтты. Жок. Дагы.
Саталар настроение жоқ па? Иә. Сіз алдыңыз жана, Мекөңүр тең айттыңар беле? Жүрек урматтуулар. Болду окшойт, жашынакай каалап элек, анан кийин белек тапшыруу үчүн өзүнчө убакытты беребиз, анан белектеп тапшырат, чыдабыз, мен күтүп туруңуздар. Айыл жамаатынан Калыгул акем келип калган. Мынакей ошол сөздө микрофонду өзүнүн жамааты менен келген досторуна дагы микрофонду кененирээк берейин. Кол чаап кабыл алып коюңуздар, урматтуулар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала чексиз макталуу болсун, пайгамбарыбыз салаваттар болсун. Элибиз урматтуу жамаат, кармаган орозуңуздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бул дини ахиреттин бактылуулугун берген болсун. Ийгилөөсүлөргө тынччылык, токчулук, ыйман, рызкы, береке берген болсун. Аллах кармаган орозуңуздарды кабыл кылсын. Эң биринчиден кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Орозоңуздарды кабыл кылсын. Орозо кармап атабыз. Орозо кармап аткан небесте Аллах Таала бизге жеңил кылган болсун. Бизден Аллах Таала кабыл кылган болсун. Мындай суукка карабай, чакырыкка жооп кылып келип бергениңиздер үчүн аябай ыраазы болуп атабыз. Ушул жакта дагы мусулман бир туугандар бар, Кыргызстандын бир району бар деп, биги таластан бери келген элим барсынга дагы чоң ыраазычылыктарды айтмакмын. Андан кийин алар менен бирге сиздерди ушул жакка чакырып уюштурган акимияттын, айыл өкмөтүнүн алистерине дагы ыраазычылык билдирем. Бул жерде оот ачып атканда кандай сүйүндүргөн болсо, кандай сүйүндүрүп, бул жакта сүйүндүрүп, оот ачып жатканда кандай сүйүндүргөн болсо, Аллах Таала акыретте дагы ошондой сүйүндүргөнгө насип кылсын. Өмүрүңүздөргө береке берсин. Айтор, могу Рамазан айында Аллах Таала ар бир кылган иштерди өзүм берем деген ушул Рамазан айында көп соопторго ийилешип калганыңыздарга каалап кетмекмин да. Айтор, чоң рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. Элиң барсыңга аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен 2014-төн бери иштешип келатат. Мурда күнү бир күн мурун Кара Бурада ооз ачуу болгон. Ал жакта да жакшы деңгээлде болду. Биздин районубузда биринчи болуп атат мондай чоң деңгээлде. Бул аркабыздагы коробка белектерди дагы берген мусулман бир тууган агаларыбызга дагы көп шүгүрлөрдү айтып коелу, дуа кылып коелу. Эмнеге дегенде Рамазан айында сооптордун сезону деп, алар дагы соопко илешип калалы деп ушул коробкаларды дайындаган. Ар биринин ичинде 1,5 сомго тете продукты бар. Ошону туура кабыл алып алыңыздар. Чоң рахмат. Ана эмесе белгилүү убактыбыз өз мөөнөтүнө келип жетип отурат, урматтуулар. Сиздер күткөн күн, сиздер күткөн убакыт дегендей, Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Арстаналы уулу Бекназарды кол чаап кабыл алып коюңуздар, баракелде. Мына кой десең бою бар, кой десең ою бар. Мынакей акыл эстүү жигит бүгүн астыңыздарга келип, жалпыңыздардан батасын алып отурат, туугандар. Келиңиз. Кечиресиздер, бир нерсени унутуп коюптурмун. Маңнайыбызда тартып аткан Турар Тубага дагы чоң ыраазычылык билдирип коелу. Атайын келип, убактысын бөлүп тартып атат. Андан кийин аппарат менен келген аппараттын башчыларына дагы чоң ыраазычылык. Эмнеге дегенде, аппарат жок болсо биздин университеттерге мынчалык толук жетпей калмак мүмкүн. Андан кийин суроо жоопту берип, жообун берип, анан белек тапшырган Ринат Тамадага дагы чоң ыраазычылык. Бир жолу кайрылдык, жок дебей шыр келди да. Анан алдыңызда да турган мөбө жемиштерди дагы кээ бир содагерлер берди. Аларга дагы бир дуа кылып коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу апалар, кармаган орозоңуздарды Аллах Таала кабыл кылсын.
аткарып аткан сооптуу амалдарыңыздарды Кудай Таала эки эселеп берген болсун. Сөзүмдү бисмилла менен баштайм. Кудай Таала Рамазанды куттуу кылган үчүн буну үчүн биз миң мерте Аллах Таалага шүгүр кылсак болот. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат. Рамазан айынын ушунчалык берекелүү тууралуу кимде дейт, Рамазан айында бир себепсиз ооз бекитпей калган болсо дейт бир адам, кийин башка айларда бир жыл бою орозо кармаса дагы ошол Рамазандын бир күнүндөй соопту ала албайт дейт да. Рамазандын бир күнүн пайгамбарыбыз ушунчалык маанилүү экенин сездирип атат. Мисал катары бир айылда дейт, бир айылга бир жыл бою жамгыр жаабаптыр. Айыл ушундай кургап кеткен дейт. Өсүмдүк өспөй калган дейт. Анан бир күнү айылдын имамы жалпы жааматын чогултуп, бир тоого бар эмне Кудай Тааладан жамгыр сурайлы деп анан ниет кылышат экен. Ошентип адамдар чогула баштайт экен. 1000 адам чогулат экен, 2000 адам чогулат экен, 5000 адам чогулат экен. Анан ошол чогулгандардын арасынан бир жаш бала гана зонтигин көтөрө келген экен да, ошол жерге. Кол чатырын көтөрө келген экен. Караңыздар, жаш баланын үмүтү. Рамазан айында ушундай биз кабыл алышыбыз керек экен да. Дагы мисал катары келтире турган болсом, биз жолдон бир шакек таап алдык дейли. Темирден жасалган шакек таап алдык. Аны базарга зергерге алып барсаңыз, зергер карабашы мүмкүн. Бул не деп коюшу мүмкүн да. Эгер ошол эле шакекти бир археолог алып барсаңыз, тарыхчыга алып барсаңыз, ал үчүн ал шакек кадырлуу болушу мүмкүн. Рамазан айында ушундай, Рамазан айы билгендер үчүн кадырлуу дейт. Бул жерде биздин аталар, урматтуу аталар, кармаган оруздуңуз Аллах Таала кабыл кылсын. Жанагы сиздер менмин деген кыргызга кызмат кыла турган чыгаан инсандар чыгарган апаларсыздар. Абай Кунанбаев тааныйбыз да баарыбыз, казактын белгилүү акыны бар го. Ошол атасы менен барат айтат экен да, ата дейт экен. Атага тең уул бар, атадан кем уул бар, атадан артык уул бар дейт экен. Мен атадан артык уул болдум окшойт дейт экен да. Десе Абайдын атасы карап туруп, жок, андай боло албадым дейт экен. Неге десе, мен ошол кыргыз тааныган, ошол казак тааныган, ошол орус тааныган Абай деген баланы тарбиялап чыктым. Сен Абай сыяктуу балаң барбы дептир да. Караңыздар. Атанын жоогун караңыздар да. Ошондуктан урматтуу аталар, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон мыкты балдар аралдан чыккан билебиз. Анын тарбиясы ушул аталардын эсебинен. Үйдө дагы алтындай болгон апалардын орду чоң. Буга мисал катары айта турган болсок, бир бала дейт, апасына бир кагаз көтөрүп келет экен да. Кагаз көтөрүп, биринчи деп жазып туруп, сиз жокто үйдү жыйнаганым үчүн деп 500 сом дейт экен. Экинчисине сиз айткан үчүн, мусорду төккөнүм үчүн дагы 500 сом дейт экен. Сиз жокто инилериме караганым үчүн дагы 500 сом дейт экен. Төлөм кылып коесуз дейт экен да. Десе апасы баракты аркы бетине оодарып туруп, сени 9 ай бою курсагыма көтөрдүм, 0 дейт экен. Сени өмүр бою чоңойттум, ушу даражага жеткиздим, ан үчүн 0 дейт экен. Сени окууга алып бардым, окуттум, ан үчүн дагы 0 дейт экен. Баласынын мээсине жетип, анан баягы кагазды берки бетине оодарып туруп, төлөм кабыл алган ыздаштын кереги жок деп коет экен да. Ошон үчүн урматтуу апалар, ордуңуздар үй бүлөдө чоң. Деги эле эркек адам дейт. Эркек адам үй бүлөдө аялын издөө менен өтөт экен, өмүрүн жарым ошо менен өтөт экен. Апаң каякта, апаң келдиби, апаң каяка кетти. Эркек адам өмүрү дейт, жарым ошол аялын издөө менен өтөт дейт да. Ошондо урматтуу апалар, сиздер оорубаңыздар. Кудай Таала сиздерге ден соолук, аталарга өмүр берсин. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү Рамазандын алдын сахабаларга баян кылат. Баян кылып атып ушуну айтат. Кимде Рамазан айында бирөөнүн оозун ачырган болсо дейт, ошол адам орозо кармагандай сооп алат дейт. Арасында кутман сахабалардан бирөөсү, "Я Расулаллах, биз бир адамдын дагы оозун ачыра турган даражада эмеспиз" дейт. Десе пайгамбар эмне дейт? Силер дейт, бир урттан суу менен дагы, бир эле курма менен дагы, бир урттан сүт менен дагы ооз ачырсаңар, Кудай Таала эмне деди? Ошол убада кылган соогун берет деди. Ооз ачырууда дасторкондун жасалгалоонун эч баягы кереги жок экен да, караңыздар. Анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн улап эмне деди? Минбарга чыгып баратып 3 жолу амин деди. 3 жолу амин деди. Анан сахабалардан сурады, "Я Расулаллах, эмне үчүн сиз амин дедиңиз?" деди эле. "Менин жаныма дейт, Жабраил периште келди" дейт. Жабраил периште келип,
кимде Рамазан айына жетип туруп, анан Аллахтын рахматына жетпеген адам мужду менен жер сүзсүндө деле мен ошого амин дедим дейт. Экинчиси, атасы менен апасы менен толук түрдө жашап, өмүр өткөнчө жашап, ошол атасынын апасынын ыраазычылыгына жетпеген адам мужду менен жер сүзсүндө деле мен ага амин дедим дейт. Ал эми үчүнчүсү, пайгамбарынын аты аталганда ага салават айтпаган адам мужду менен жер сүзсүндө деле мен ошого амин дедим дейт. Эң сараң адам ким десе, бул эң сараң адам пайгамбарыбыздын аты аталганда салават айтпаган адам эң сараң адам дейт. Пайгамбарыбыз бул хадисте 3 жоопкерчиликти бизге жүктөп атат. Биринчи жоопкерчилик эмне? Бул Рамазандын маанилүүлүгү. Экинчи жоопкерчилик биз ушул даражага жеткирген сиздердей болгон ата-апаларды кароо, ата-апаларды сыйлоо, алардын урматына сыйына жетүү, ата-эненин урматы деген жоопкерчилик жүктөп атат. Ал эми үчүнчүсү, ушул динди алып келген бизге, динди алып келген пайгамбарыбызга урматты айтып атат. Пайгамбардын аты аталганда сөз түрдө салават айткыла дейт. Караңыздар. Ошондуктан биз динибизге элестете, дин жок болсо биз эмне болмокпуз да? Эгерде дейт, биз урматтуу ата-апалар мамлекет үчүн, дин үчүн кызмат кылалы десек, алдыбыздагы балдарыбызды эң мыкты жетиштиришибиз керек экен. Эгерде бала ыймандуу болбосо, бала адилеттүү болбосо, биздин казынабыз, биздин мамлекетибиздин казынасы миллиардтар болсо дагы 7 миллион кыргызга жетпейт. Ошондуктан урматтуу апалар, үй бүлөдө сиздердин кадырыңыздар, сиздердин баркыңыздар чоң, балдарды эң мыкты кылып жетиштирели. Анан артыңызда турган бул орозо пакеттер, орозо пакет бул жакта ушул айылдын тургуну, ушул айылда өсүп чоңойгон Байызбекова Мунара деген эжекебиз бар, Талас облусунда Султан магазининин ээси. Бул жакта Жийде деген айыл бар экен. Ошол жактан эжекебиз ошол жактан болот. Өзү келиш керек эле, өзү келе албай калды, кээ бир себептерден улам. Анан аманатын бизден берип жиберди. Бунун ичинде ар бир үй бүлөгө 1,5 миң сомдук продукты бар. Бул продукту үйгө барып, ифтарлык кылып, же ооз ачканда сөзсүз түрдө ошол адамдардын атын атап дуа кылып коюңуздар. Анан бизге кол кабыш кылган бул жерде отурган Калбол байке ушул ресторандын ээсине анан уюштуруп берген администрацияга дагы фонддун атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан буюрса азыр беректерди тапшыралы. Анан бир үй бүлөдөн 2ден келип калган болсо айтып койсоңуздар, себеби тизме менен келген башкаларга жетпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан кабарлап койсоңуздар жакшы. Себеби биз тааныбайбыз да. Алдыңызда коюп кете бериши мүмкүн. Аягына келгенде биз минуска кирип кетебиз да. Ошого айтып койсоңуздар. Чоң рахмат. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруп аткан уюштуруучуларга, ушу аталган баардык ушу аты аталган жарандарга ушу көпчүлүктүн атынан ыраазычылык билдирип, ишиңер ийгиликтүү болсун, ниетиңер кабыл болсун, эл журттун алдында ушундай жакшы иштерди аткара бергиле. Өзүңөргө ден соолук каалайбыз, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Эл журтубузда тынччылык болуп, аманчылык болуп, бөөдө кырсыктан тышкары болуп, аман эсен жакшы жашооду өткөрө берели. Алла разы болсун, көп жашагыла, аман болгула, бактылуу болгула. Баардык жакшылыктарды каалайбыз. Амин. Жакшылык менен ушул бүгүнкү ушул касиеттүү Рамазан айында элбасымдын колунун уюштуруучуларына Аллахтын ден соолук берсин. Баарыңар үйүңөрдө ынтымак, ырзкы берекенин нурун чачсын. Аллахтан аман ден соолуктугула. Ишиңерде ийгилик болсун. Ушул айда, касиеттүү айда кылган дуаларыңар, жакшы кабыл тилектериңердин баары ушул элдин батасы, элдин тилеги тийсин. Ар дайым ишиңерде ийгилик болуп, ушинтип көпчүлүк элдин калай калктын батасын алып, ушул касиеттүү айда аман эсен ден-соолукта жүргүлө. Миң мәртө рахмат. Айтқаныңыз келсін. Каалайындар. Элим барсынын немелери, уюштуруучулары каалайын, баарыңарга ден соолук каалайын.
уюштургандардын баарына аман болсун, аман денсаулыкта болсун. Ушул берип аткан чайыңарга ыраазыбыз. Элим журтум аман болсун, эл ичине баарыңар аман болгула. Денсаулык каалайм баарыңарга. Ошол балдарыма. Дагим. Жазагандарына Кудай Аллахым силерге өмүр берсин, ыраазы болуп Кудай рахмат айтып ушул дайыма элибизге желибизге Кудай тынчтык берсин. Силердей жакшы адамдар көбөйбөсүн артындагы. Орозоңуз кабыл болсун. Эндиги ушул убакта да орозонун айына Кудай Аллахым жеткизсин. Баарыбызды. Nasipondардың дағымдарын, шижақ небеге өткеткен мұсылман мақтындарын, ошылардың қатарында адамата обайынызын арбақтарына, жалпы пайғамбарларымыздың арбақтарына, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламдың анын үй-бүлелерінен сахабаларының арбақтарына, ұшы жерде алақам жағы отырған жалпы жамааттан үміт еткен арбақтарға bağışlanırdık. Жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқы olsun. Ne güneş kısa жаратқан Allah'ım geçirim verip, kabir azap тазалығына сақтап, jannattан бейіштен орын беріп жаратқан Allah. Жана да ушул жерде Элдар жана Темирлан деген ушул жерде жүрген, кызматта жүрген балдар буюрса уулдуу болуп, тілектері қабыл болсын. Жалпы ушул жерде ооз ачырып аткан барлық жамаатка чын дилден ушул жалпы ушул жерде ооз ачкан жамааттын атынан ыраазычылык билдирип, Алла ыраазы болсун деп тилек айтабыз. Амин. Эл жұртқа тынччылык, аманчылык, бөөдө ырыстан тышкары болуп, барлық жақсылықтарды тілейміз.